Мен чындыкты айтам, айткандан кайра тартпайм. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы дегендей, шамалдын бардыгы могу өкмөт үйү тараптан мен сиздерге кол менен көрсөтөйүн. Балким түздөн түз Садыр Жапаровдун өзүнөн болбосо дагы кошомочулары тараптан, анын арагында жайгашкан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич деген тил жулгуч мырзанын, тил жулгуч кишинин түздөн түз көрсөтмөсү окшойт. Себеп дегенде бул ГКНБнын поручениясы, заказы деп айтышты. Эми Самиев деген тергөөчүнүн мен атын угуп жүргөм. Бул нерсе мени чочуткан жок. Мен бирок ошол кишинин көзүнө тик карагым келүүдө, ал кандай неме экендигин мен билбейт экем. Бирок ошо чүй ынтымагында кармалган ар бир бала көпчүлүгү чыккан сайын адилет сен жөнүндө допросто сурашты деди. Мен чүй ынтымагына түзбү кыйырбы мамилем бар. Бирок ал балдар кармалган учурдан бир ай мурда мен ал уюмдан кеттим деп жар салып коомчулукка жарыя кылгам. Бирок мен ажыдардын куйругун тепселедим деп коркпойм. Тескерисинче айтам, силер бийликтегилер өзүңөр ажыдардын куйругун тепселедиңер. Мен эмне үчүн бул Ак үйдүн жанына келдим? Бул жерде 2012 жылы тетигинде Ташиев забордон ашып түшүп, массовый беспорядки, ошондой баш аламандыкка чакырып, бийликти басып алууга чакырган учурун билебиз. Ар бир министрликке кирип жаткыла, жерлерде губернаторлуктарды басып алгыла деп чакырганын билебиз. Анан эртеси күнү жумушка бараткан болчумун. Чыңгыз хандын 17 баласы менен дүйнөнү басып алгандай, биз Ак үйдү басып алабыз деген чакырыгы мына ошол мамлекеттик басып алууга, бийликти басып алууга чакырыгы ушундай. Так Ташиевдин айтканы ошол бийликти басып алууга чакырыш болчу. А бирок булар менин Кемпирабад жөнүндөгү постторумду сактап коюптур. Жетим тобу боюнча айткан постторумду сактап коюптур. Садыр Жапаровка өзүнүн кылган кылыктары мойнуна кылтак болуп буулуп баратат деген сыяктуу постторду сактап коюптур. Айтор бардык мага коюлган посттордун бардыгы эле улуттук Национальный академия наук, Билимдер академиясы, Илим академиясынын сотрудниги Жанышбек уулу деген киши экспертиза кылып бериптир. Ал кандайча лингвистикалык, политологиялык экспертиза жасаган билбейм, бирок ал атайын эле ошол маанини чуап барып, бул бала системдүү түрдө атайын дайыма дегенде Ташиев айткандай постоянный постторду жазып, бир маанини чыгарып, элде бир оппозициондук маанайды өрчүтүп, курчутуп, анан аянтка чакырып, анан ошол аянтка чакырылган элдерди бийликке каршы тукургузу келген деген маанини чуап чыгып, ушундай заключение кылып бериптир. Бул бала постоянный пост жазып турган Facebook'ка деп. Анан Минюстан Семенова деген бар экен, ал эксперттин дагы аты жөнүн дагы өзүн дагы тааныбайт экем. Алар менин айткан сөздөрүмө, видеолордогу, түз эфирдеги сөздөрүмө, айткан посторума айтор илимий жактан ошол эле Ушаков, Баранов деген сөздүктөрдү колдонгон киши болуштуп туруп, анан өздөрүнчө маани чыгарышып, анан кылмыш козгош керек дегендей кылып заключение чыгарып берип коюштур. Мен андай кылмышыңардын козгогонунан коркпойм. Мен силердин эшигиңардын алдына барып каккылаган жокмун, бирок Ак үйдө силер келип басып алган жерде мен ушул жерде турам. Мен бул жерге эч качан келип басып алгыла деген жокмун. Мен бирок сиздердин туура эмес кылган каталарыңарды, кемчиликтериңерди көзгө басып айтканга даярмын, андан кайтпаймын. Бир жолу сурак кылып койсок, адилет коркуп калат деп ойлобоңуздар. Мен мындай нерседен кайра тартпаймын. Айтчу сөзүмдү айтам. Сиздер бийликке оомат менен, биринчиден Кудайдын берген ооматы менен, экинчиден өзүңөрдүн жасаган айла амал көйлүңөр менен
шылуындугуңар менен криминалды колдонуп бийликти басып алгандыгыңар менен бийликте отурасыңар. Бул дагы туз насип экен. Силерге ушундай буйруптур. Бирок бийлик бизге буйруду деп эле чартаңбай тээп кетпегиле. Дайыма силерди тизгиндеп турганга кыргыз эли даяр. Мен ойлойм, кыргыздын андай жигиттери уучу кур эмес, андай жигиттерге сын айткан кошомат кылып алдыңарга килем төшөгөндөн көрү сын айткан жигиттерди баалаганды үйрөнгүлө. Мен жеке НВДнын сотрудниктерине нааразычылыгым жок. Аларга жумшак мамилеси үчүн ыраазычылыгын билдирем. Бирок Шамал кайдан соккондугун мен билем. Шамал ошол Ташиев менен өкмөт үйү жактан соккон. Айрыкча Ташиев, Камчыбек Кыдыршаев тараптан соккон шамал бүгүн ошо мага келип тийди. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерди көпкө алакты кылбайын, мен да үйгө барып эс алайын. Эл үчүн кызмат кылганга даярбыз. Эгер бийлик татыктуу түрдө туура компромисске келип мына люстрация кылабыз дешти эле кылган жок. Эмнесин кылды? Бир-эки жашты показной кылып көрсөтмө түрүндө кызматка алып келип койду. Мисалы үчүн мен министр юстиция болгон Аяз Баятов деген жигитти айта алам. Башкалар азыр эсиме келбей турат. Ошондой жигиттер бар. Парламент өткөн жигиттер бар, жаштар. Бирок негизи административдик кызматтарда эле баягы эле өздөрүнүн жугунулаш, кешиктеш тарапташтарын кызматта турат. Люстрация болгон жок. Люстрацияны жасап койгула, анда мен сиздерге унчукпай сын айтпай отуруп берейин. Абдил Сегизбаев боюнча мен азыр айтпай эле коеюн, ал жөнүндө көп узак болуп кетет. Бирок менин ошол жазган, мен жөнүндө жазган делода, өздүк иште ошол Абдил Сегизбаевдин дагы жөнүндө жазган посторум дагы бар экен да. Айтор, ал жерде постор көп экен. Фейсбуктагы айрыкча постор, анан видео обращениялар, кайрылуулар, ошолорду текстовый варианте стенограммалап туруп, текст түрүндө жазышып, эринбей жазышып чыгыптыр. Качанкы убакыттагылардан бери мен баарын бүтүр чекитине чейин окуй алган жокмун. Себеп дегенде ал менден бир 10 саатты талап кылмак. Бирок мен аттап-уттап окуган тексттеринде мен алардыңарга, силерге мага койгон айыптарыңарга мен макул эмесмин. Күбө катары чакырасыңарбы, эмне катары чакырсаңар дагы мен аларыңарга макул эмесмин. Себеп дегенде мен эч качан андай ооздон бейчеки ката кетирген эмесмин. Чыңгыз хандын 17 баласы дүйнөнү басып алган, мен дагы бийликти басып алам деген чакырыктарды жасаган эмесмин. Болгону, урматтуу кыргыз элим, жерибиз кетип калбасын, элибиз кетип калбасын. Бул жаңы келген бийлик элге кыянатчылык кылып атат, мондай кылып атат, тигиндей кылып атат. Бул жерлери туура эмес деп айткандарым бар. Аларды мен танбайм. Аны мен ордума кирип хакер жазып салды деп эртеси күнү жалган айтып чыкпайм. Мен бардык айткан, жазган сөздөрүмдү мойнума алам. Бирок ал жазган сөздөрдөн токума маанини, кийим токуган чоң апанын кийиминдей кылып, ары чоюп, бери чоюп токуй бербей, мен айткан сөзүмдү өзүм чечмелеп, комментарийлеп бере алам. Кудай сактасын, бирок сот болсо дагы мен ошону айтып бере алам. Менин сөзүмдөн туура эмес маанини чыгарып, туура эмес маанини токуп, ушундай деп айткан, бул бийликке болгон каршы чакырык деп ушинтип жазып коюштур да, заключениясындачы. Мына бүгүн Жеңиш Молдокматов жөнүндө, ага айыптоолору кетирген чыгымдары жөнүндө сотко катышканда уктум. 373 миллион дейби, ушуну айтор. Андан ашыгы менен бир канча суммалары бар, миңдеген. Ошончо кетирген затраталардын бардыгы ушу Жеңиш Молдокматов жана Курсан Асанов жана башкалардын айынан болгон эмиш. Анда бул революциянын күнөөкөрлөрү ким? Мына биз кылдык
революцияны биз жасадык, биз бийликти басып алдык, биз бийликтин ээсибизде отургандар андай эмне үчүн жооп бербейт? Мен ушундай адекваттуу суроо салгым келет. Эмне үчүн силер революциянын арты менен бийликке келип алып, мына могул жерде чүйдө өлгөн Үмүт деген жигиттин арты менен, ошол үмүтү менен даже фондуңарды атап алып, бийликке келип, анан үмүттүн атын кайра өчүрүп атасыңар, үмүттүн шамын өчүрүп атасыңар. Эмне үчүн силер татыктуу, жигердүү жаштарды кызматка коюп, бийликке коюп, иллюстрация жасаган жоксуңар? Анан бир нерсе десе эле куугунтуктап баштайсыңар. Бул негизи прогрессивдүү өлкөнүн белгиси эмес. Адамзаттын негизги жөнөкөй, эң жөнөкөй сөз эркиндиги сакталбаган мамлекетте кысым болуп бууп салабыз десе, баш кесмек бар, тил кесмек жок, тил жылмай жок демекчимин. Урматтуу көрүүчүлөр, мен балким бир сөздөрдү, айтчу сөздөрүмдү унутуп калган болсом, сиздерден кечирим сурайм. Мен оюмду жеткирдим деп ойлойм. Сиздердин колдооңуздарга ыраазычылык билдирем. Ооба, мен башка бир саясий активисттер же журналисттер кармалган учурда колумдан келишинче барып боштондук деп кыйкырып берип турчу элем, бирок менин бүгүн суракка барганымды көпчүлүк деле эл дароо билбей калды окшойт. Балким ошол себептенби, балким орозо себептенби айтор. Мен сиздерге түшүнүү менен кабыл алам андай элдин чогулбай калгандыгына. Бирок негизи биз кайдыгерликтен алыс болушубуз керек. Менин үйүм сел каптаган жерде эмес, чет тарапта деп тура берген, эртең сиздин үйүңүзгө дагы сурак келбейт деген кепилдик жок. Ошон үчүн жарандык активисттер, журналисттер баардыгыңыздар бир муштум болуп түйүлүп, бир тилек болуп чогулуп, ынтымактуу болушубуз керек деп ойлойм. Баардыгыңыздарды колдооңуздарды сезип турдум.